Мыктын түрлөрүн, ширетилген арматура торлорду, темир тосмолорду өндүргөн Кыргыз темир мык ишканасында иш кызуу. Мында күнүнө 6 тонна мык, 1000ге жакын ширетилген торлор жасалууда. 6 ай аралыгында өндүрүш 1000 тоннадан ашык мык, 100 миңдей даана курулуш сеткаларын, 50 миң даана 3D тор панелдерин чыгарган. Продукциянын сапаты бул бүт стандартка дал келет, сапаты абдан жакшы. Сапатына биз атайын шайкаштыктагы сертификаттарды кардарларга берип атабыз. Бүгүнкү күндө ушу шаарыбыздагы бир 20дан ашык курулуш компаниясы биз менен түз иштешип, жана чыккан продукцияларды биз өзүбүздүн ичкериника жана экспортко дагы уже багыт алган атабыз. Кыргызстанда курулуш тармагына жылына 8000 тонна мык, 6000 тонна бурама керектелет. Буга чейин мык бурамалар дээрлик чет өлкөдөн импорттолуп келчү. Эми ички керектөөнүн негизги бөлүгүн Кыргыз темир мык ишканасы камсыздамакчы. Заводдун өндүрүш кубаттуулугу жылына 3000 тонна мык, 3000 тонна бурама өндүрүүгө жетет. Ишкана муну менен эле чектелбей, алдыда темир эшиктерди, медициналык эмеректерди, унаа жасоодо керектелүүчү шаймандарды өндүрүүнү пландап жатат. 3D панелдер, темир панелдер, бұл жанакы тосмолор, спортивный площадкаларды, режимный объектілерді, частный секторға, муниципальный ишканаларга тосула турган продукцияларды чыгарып атабыз. Оцинкованный стальной проволокалар болот зымдарды биз аябай көп колдонот. Бунун бардыгы импортталып келет. То есть биздин акчалар четке чыгып кетип атат. Эгер биз мунун баарын ушул өзүбүздө уюштурсак, 40, 45, 50, 55 жаңы рабочий месталар, жумуш орундар пайда болот. Кыргыз темир мык бара-бара темирден жасалган бардык курулуш материалдарын чыгарууга белсенүүдө. Бул максатта компания өкүлдөрү жакында эле Кытай өлкөсүндө болуп, дүйнөгө аты чыккан алдыңкы бурама жана цинктелген болот сымдарды өндүргөн заводдор менен келишим түзүп келди. Жумуш сапары менен Кытай мамлекетинде болдум. Ал жакта Хубей, Гуанчжоу жана Шанхайда бир 7-8 заводдор менен иш сапар учурунда болуп, ошол жерден биз чоң буюрса жакшы келишимдер түзүлдү да. Жакынкы арада биз ушу өзүбүздөн өндүрүштүн жаңы курулушка керектүү жаңы түрлөрүн ушу өзүбүздүн өлкөбүздө чыгып калат. Саморез жана башка проволока түрлөрү. Маселен, азыркы тапта 1 жылда 4000 тоннага жакын бурама Кытай, Казакстан жана Өзбекстандан болжол менен 5-6 миллион долларга сатылып алынат. Эми бурама өзүбүздө өндүрүлө баштаса, керектөөчүлөргө арзан баада жеткиликтүү болуу менен атамекендик өндүрүштүн өнүгүүсүнө өбөлгө болот. Жалпы жонунан ишкананын кеңейиши 200дөн ашык жаңы жумуш орундарын түзүүгө мүмкүндүк берет. Кыргыз темир мык Кыргыз индустрия ачык акционердик коомунун туунду компаниясы ишкана өткөн жылы сентябрь айында түзүлгөн. Нурайым Бейшеналиева, Жумабай Исманалиев, УТРК Чүй.